Ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir tugandar, muna үйүбүзгө кирип келген Рамазан айы барыңыздарга берекелүү болсун. Ушул берекелүү айда туткан орозоңуздарды, кылган жакшы таат ибадаттарыңыздарды, таравих намаздарды жана кылган дуаңыздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Аллах Табарака ва Тааланын бул улуу айында Аллах бизди тозок отунан куткарган болсун жана өзүнүн сыйлыгы болгон бейишке баарыбызды киргизген болсун. Бардык орозо кармаган инсандар, таравих намаз окуган, ушул улуу айда ибадат кылган, жакшы амалдарды аткарган, адамдарга жардам берген, ооз ачырган инсандардын бардыгынын соопторун Аллах меселеп берген болсун. Ушул берекелүү Рамазан айында сиздерден келген кээ бир суроолорго жооп берүү максатында сиздер менен баарлашканы турабыз. Ушул орозого байланыштуу суроолор жана дагы башка суроолор болсо, бүгүн ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Аллах Табарака ва Таала бизге мүмкүнчүлүк берген болсо. Бисмилла деп баштай турган болсок, биринчи суроо: орозону шилекей, ооздогу кан бузабы? Орозону шилекей, ооздогу кан бузабы? Жакшы амалдарыбыз бир кемчилик болуп калбоосу керек. Ошону атайлап адамдар өзүнүн оозуна шилекейин сактап, топтоп, анан ичке жутканы бул макрух болот. Эми ошол эле мезгилде бир адамдын тиши канап аткан болобу же башка бир мүлкү канап аткан мезгилде ошол канды жутуп жиберген болсо, орозо бузулабы деген суроо. Чындыгында бул маселени кененирээк ачып карашыбыз керек. Биринчи маселеде эгерде ошол кандын өлчөмү кандай өлчөмдө? Эгерде кандын өлчөмү ошол биздин шилекейден көп боло турган болсо, ошол шилекей менен кан аралашкан нерсени жуткан мезгилде тамакта кандын даамы билине турган болсо, ал мезгилде ооз ачылып калат. Себеби кайсы бир нерсе биздин тамагыбызда анын даамы билинген болсо, ооз ачылып калат. Ошого эгерде кан көп болуп кете турган болсо, аны сыртка түкүрүү керек, балки жутпастан. Ал эми шилекейди жуткандан канчалык топтолуп жутулса дагы шилекей оозду ачпайт, бирок орозодо бир аз макру, жагымсыз абал болот. Шилекейдин ачпагандыгынын себеби бул аз өлчөмдө болгондуктан ооздогу топтолгон шилекейге ооз ачылбайт. Себеби биз дайыма 5 маал намазыбызда даарат алып атабыз. Даарат алып атканда оозду чайкаган мезгилде сөзсүз түрдө анча-мынча оозубузда суу калат. Ошол сууну жутса деле ал оозду ачпайт деп биздин алымдарыбыз баяндап берген. Ошонун өлчөмүндөгүдөй түкүрүк же болбошо шилекей оозду ачпайт деп айтат элек. Андан кийинки суроого келсек, экинчи суроо: кусканда орозо бузулабы? Кусканда бизде кусунду качан орозону бузат? Эки шарты бар. Биринчи шарты атайлап өзү кусуу керек. Экинчиси ооз толо кусулган болсо, мына ушул эки шарт табылганда адамдын орозосу бузулат. Бул орозонун казасын кармап берет, каффарат же болбосо штраф милдеттүү болбойт. Эми андан башка бир абалда кусунду аз боло турган болсо, ал нерсе орозону бузбайт. Эгерде кусунду оозду толгон болсо, атайлап кускан эмес, өзү келген болсо, аны чыгарып жибериш керек, бирок орозо бузулбайт. Эгерде тамакка келип туруп, ошол кусунду кайра артка кетип калса дагы орозо бузулбайт. Ал эми чыккандан кийин атайлап кайра өзүн жуткан болсо, анда орозо бузулуп калат. Бул нерседен адамдар сактаныш керек. Өзгөчө ошо атайлап кускандан сактаныш керек. Биз жогору жакта эки шартын айттык. Ал эми аз кускан болсо, бул алымдардын жалпы пикиринде эч кандай орозону бузбайт. Андан кийинки суроо: укол, кан алдыруу, клизма орозону бузабы? Биринчиси укол. Укол деген нерсе, ошол уколдун бир канча түрлөрү бар. Ал кан тамырга берилген укол бар, теринин астына берилген укол бар, анан жана жан башка берилген укол бар. Анан уколдун да ар кандай түрлөрү бар.
тамак азык боло турган уколдор бар, дары дармек болгон уколдор бар. Биз ошону канча деген жылдардан бери эле укол орозону бузбайт деп айтып келебиз. Бул негизи жаңы пайда болгон маселе болуп, жаңы пайда болгон маселеге биздин илгерки мурдагы жазылынган Ханафи китептерибизде бул боюнча ачык баяндалынган эмес. Бирок эрежелер, каидалар, dabиттер, бул ошол илимдеги атайын бир өлчөй турган өлчөмдөр айтылынган. Эгер ушундай боло турган болсо, ал кайсыл заманда болбосун ушул шарттар табылса, орозо бузулат деп. Эми укол бул жаңы пайда болгон өкүмдөрдөн болуп, буну кийинки келген аалымдар бул өкүмдөргө жооп беришип, эң биринчилерден болуп мен билгенден ошол Мухаммад Бахит ал-Мути'i радияллаху анху рахимахуллаху таала ошо эң биринчилерден болуп фатва берген. Бул киши өзү Ханафи мазхабында болуп, Египеттеги муфтийлердин бир муфтийси болгон. Андан кийин ушул Шейх Мухаммад Бахит Мути'ден кийинки келген аалымдар бардык ошол аалымдын сөзү менен фатва берип келген. Жада калса Ханафи мазхабта эмес, Шафи мазхабында болгон Рамадан Бути рахматуллах алейхи Шафи мазхабында бул киши дагы ошол орозо бузбайт деп фатва берген. Андан кийинки азыркы дүйнөгө эң белгилүү залкар аалым, азыркы мезгилде Ханафи мазхабына ополтоодой кызмат кылган, теңдешсиз деп айтсак жаңылышпаган, 200дөн көп Ханафи мазхаб боюнча китеп жазган, өзүнүн атайын Ханафи фикh боюнча факультетин ачып дүйнөгө илимдүүлөрдү, студенттерди окуп чыгарып аткан устазыбыз Салах Абул Хаж дагы бул маселеде атайын кеңири токтолуп, дээрлик китептердин бардыгында орозодо кандай укол алынса дагы ал орозону бузбайт деп айтып келет. Эми биз өзүбүздүн абалыбыз канчалык даражада, канчалык илимибиз бар. Биз өзүбүздүн алыбыз жетпеген жанагы жаңы маселелерде бизден мурдагы аалымдарга кайтарып, ошолордун жолу менен кеткенибиз дурус болот. Мен ушул маселеде ушул мурдагы аалымдар, ушул Мухаммад Бахит Мути'i болсун, Шейх Рамадан Бути болсун, андан башка дагы белгилүү аалымдар Салах Абул Хаж устазыбызды айттык. Ушулордун фатвасына буруп койгонубуз оң деп айтабыз. Жана бул укол маселесинде адамдарга орозосу бузулбайт. Эми укол маселесине токтолгондо дагы бир тереңирээк бир карашыбыз керек да. Бул маселелерге жооп берип атканда миңдеген, балки миллиондогон адамдардын абалын эске алышыбыз керек. Больницада жаткан миңдеген адамдардын абалын эске алышыбыз керек. Бир муктаж ушундай оорулуу инсандардын дагы абалдарын эске алышыбыз керек. Себеби биз оңой эле дарат бузулат деп койсо, ал адамдарга бир оор келиши мүмкүн. Кээ бирки адамдар болушу мүмкүн, ал дайыма ошол укол менен жашаган адамдар болуусу мүмкүн. Кээ бирки адамдар макул ооруп калып, ушул укол алып аткан бул кереметтүү, берекелүү Рамазан айындагы ушундай улуу сооптордон калып калбайын деп ушу орозо кармап атып укол ала турган болсо, ошол адамдарга оорчулук келтирбестен, мына ушул аалымдарыбыздын жолун жолдоп ушундай деп фатва бергенибиз дурус болот го деп турам. Мисалы, эгерде бир адамда мүмкүнчүлүгү бар, ал ооз ачкандан кийин же болбосо ооз ачканга чейин ошол уколду алганга мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, аны ал адамды айтабыз, сен ушул талаштан же болбосо ушундай бир кысыктан чыгып, ошол оозуңду ачкандан кийин укол ал деп айтат элек. Анан кээ бир адамдар бар да, атайын муктаж болуп аткан, мына ушуларга биз айтат элек, орозоңорду уланта бергиле, жана оозуңар ачылбайт деп айтат элек. Андан кийин кан алдыруу. Кан алдыруу дегенде эки түрлүү кан алдырууну эгер баяндасак туура болот. Кан алдыруу боюнча бул хижама, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасы хижама боюнча айтсак болот. Андан кийин бир муктаж адамдарга кан берүү. Бул экөө тең эле ошо кан алдыруунун катарында болуп, биринчиси бул ошол ооруп аткан адамдар хижама кылдырып алдырса, биздин эски китептерибизде орозо бузулбайт деп айтып келинет. Ал эми азыркы мезгилде кан алып, мисалы үчүн бир адамдар муктаж болуп, канга муктаж болгондо туугандар же башка бир
ушул исламга, иманга жүрөгү иманга толгон инсандар жардам иретинде кан берген учурлар болуп калат. Муктаж адамдарга, операция болуп аткандарга, эми ал Рамазандан башка мезгил ар кандай абал болуп калуусу мүмкүн. Ошол мезгилде биз ошол кан алдырса орозо бузбайт деп жалпысынан айтабыз дагы, ага эреже коебуз. Эреже эми ошол кан берген адамдын абалына кайтат. Эгер ошо кан берип аткан адам мындай күчтүү, ошол кан бергенден кийин ден соолугу начарлап, орозосу бузулуп калуу коркунучу жок боло турган болсо, биз ал адамга кан берсең болот деп айтабыз. Ал эми хижама маселесинде, ал эми хижама ооз ачкандан кийин деле кылса болот, ага эч бир муктаждык жок. Анан бир адам бар, эгерде кан бере турган болсо, кыйналып кала турган болсо, ооруп кала турган болсо, андай адамга маккөрө деп айтат элек, же болбосо ошонун кан бергени дурус эмес деп айтат элек. Андан кийинки клизма. Клизма маселеси бул арткы авреттен салынып, бир суу айдап же болбосо дары-дармек ушуга окшогон нерселер менен арткы авретке кирилген бир суюктукту айта турган болсок, эгер мен туура түшүнгөн болсом, клизманын бардык түрү орозону бузат. Себеби арткы аврет бул манфазил му'табар, жана этибарга алынган тешикчелердин бирөөсү болуп, ал жерден эмне нерсе кирген болсо, орозону бузуп коет. Ошого эгер бир адамдар ооруп калып ушундай абал боло турган болсо, аны оорулуу деп туруп, ага жол ачып берип, ал ошол башка күнү, ошол күнүнө күн кармап берсин деп айтабыз. Эгер муктаждык жок боло турган болсо, анын оозу ачылып калат. Биз бул нерседен тыйганыбыз дурус болот. Себеби бизде хукна деп эски китептерибизде келет. Хукна деген бул азыркы айткан свича. Свича ошол жана ооруганда, температура көтөрүлгөндө жана башка маселе болгондо, ошону арткы авретке салып, ошол кан басымын же болбосо температураны түшүрүүнү айтылат. Бул мезгилде ооз ачылып калат. Ошон үчүн биздин китептерибизде дагы баяндалган бир маселе бар. Эгерде орозо адам истинжа, арткы авретин жууган абалында, ошол өзүнүн абалына коюп туруп анан жуусун деп айтылат. Себеби катуу мындай ачып, анан жууп, кийин тургандан кийин арткы аврет жабылганда, ошонун себеби менен ичине суу кирип же дары кирип кете турган болсо, бул мезгилде да ооз ачылып калат деп айтабыз. Ушундан сактанышы керек ар бир орозо кармаган адам. Анан өткөнгү бир сабактарыбызда дагы айтканыбызда, кантип ал арткы авреттен кирген суу ашказанга жетет, ашказан 12 метр ичеги бар, андай мындай деген маселе жок. Бизге ал ашказанга жетүүсү милдет эмес. Ошол жол эле бар болсо, ошол жерден кирүүсү менен эле эмне болот? Орозону бузуп коет. Андан кийинки суроого келсек, орозодо мончо, душ, көлгө түшсө болобу дейт. Бул илгертен эле көп суралынган суроолордон, буга устазыбыз Чубак ажы, Аллах Таала өз мээрибине алсын, суроолорунда жооп берип кеткен. Орозодо негизи мончого түшпөгөн жакшы деп айтат элек. Себеби ал жерде жанагы парга киргенде, ошол пардагы суу мүмкүн оозуна кирип, ооз ачылып калуу коркунучу бар. Биз ошону эмне дейбиз? Ушул мончого кирбесин деп айтат элек. Андан кийинки душ маселесинде, душ бул жуунганда эч кандай ооз ачылбайт, бирок ошол ооздон, мурундан жана арткы авреттен суу кирип кетүү жолдорун абайлашы керек. Анан ошол гусул кылган мезгилде жана жуунган мезгилде, даарат алган мезгилде гаргара деп коебуз, тамакты кошуп суу менен жуугандан абайлаш керек. Себеби тамактан нары бир эле тамчы суу кетип кала турган болсо, анда орозобуз бузулуп калат. Ошол себептен даарат алганда, жуунганда ошол тамакты кошуп жуубастан балки оозду гана жуу менен чектесек туура болот. Анан эми душка түшкөндө ошол душтан ошол жанага биз жогоруда айткан нерселер сактанып, душка түшө берсе эч кандай зыяны жок. Балки милдет болот. Бир орозо болуп туруп, түшүркөп же башка нерсе болуп, жууну милдеттүү болуп кала турган болсо, ооз ачканга чейин канча деген намаздар бар, намаздар калып кетпеши керек да. Демек, сөзсүз түрдө бул жуунушу керек. Анан биз жанагы айтып өткөн эрежелерден бирөө манфазир му'табар, этибарга алган тешикче дегенде биз ооз, мурун жана тамак көңдөйүн айтып, анан арткы аврет,
ушул айтылганбыз. Анан мынау иштен бир бир ачык жер болуп, ошондон ашказанга суу жеткен болсо же дары жеткен болсо дейт. Анан азыркы мезгилде ким операция ушундай кылып ичинен суу жетет, кандай болот деп мындай таң калып суроо берген адамдар болуп атат да, эми ушундай болуп калса деген нерсе. Эгерде ушундай болуп калса, бирөөнүн ушу согуш болуп атабы же бир жерде ошентип же бир жерден жыгылыппы бир нерсе кирип кетти, орозо адам ичине бир темирби бир нерсе кирип кетип ашказанга жетип кетти. Анан ошол жерде сыртына дары же суу менен канын жууп атканда суу ичине кирип кете турган болсо, ошол мезгилде ооз ачылып калат деген маселени айтып жатабыз. Ал сөзсүз ушундай болуусу керек деген маселе эмес. Анан ошол биз айтып аткан манфазир му'табар, атайын этибарга алынган тешикче деп айтканыбыздан этибарга алынбаган тешикчелер бар. Ал нерселерден суу кире турган болсо же дары кире турган болсо, ал мезгилде орозо ачылбайт. Мисалы, денедеги майда тешикчелер. Бул майда тешикчелерден бирөө крем сыйпаганда же май сыйпаганда же болсо массаж алып бир бал менен массаж алабы, зайтун менен массаж алабы, ушундай мезгилдерде дененин тешикчелеринен майлар, суулар кирет душка түшкөндө. Ошону себеби этибарга алынган тешикче болбогондуктан ал жерден кирген суу, май, дарылардын зыяны жок деп айтабыз. Ошондой эле кулактан кирген суу, май дагы даратты орозону бузбайт. Көздөн кирген бул да тешикчелер, бирок этибарга алынбаган тешикчелер болгондуктан бул жактан кирген маселелер суу же болбосо дарылар орозону бузбайт. Эгерде сиз мага суроо берип калышыңыз мүмкүн да, анда биздин эски китептерибизде Мухтасарул Кудурийди карайбызбы же Канзы Дакайыкты же Мухтар китебин карайбызбы? Ал жерде кулактан кирген май даратты, орозону бузат деген сөздү айткан болсоңуз, ооба, ушундай биздин эски китептерибизде ушундай келген маселелер бар. Ал маселени ошол Абу Ханифа рахматуллаху алейхи ушул маселени негиздеп аткан мезгилде, ошол мезгилдеги врачтардан тактаганда алар ошол кулактан кирген, анан башта бир жарака болсо ошол жаракадан кирген суу же май тамакка жетет деп врачтар айткандыктан Абу Ханифа рахматуллаху алейхи ошого орозо бузулат деп айткан. Кийинки келип илим өрчүгөндөн кийин адамдар аны изилдеп чыгып, кулактан жана баштан жаракадан эч бир нерсе тамакка жете турган жол болбогондуктан андан кийинки келген аалымдар бул нерселер орозону бузбайт деп айтып келишет. Көлгө түшкөндө, эми көлгө түшкөндө, душка, бассейнге түшкөн мезгилдерде орозо адам бир аз абайлашы керек. Себеби 30 күн орозо бизге бир конок катары келди да, ушул орозодо өзүбүздүн орозобузду бузуп алганга, бузбаганга, анан бузулуп калуусуна жол бербөөгө аракет кылышыбыз керек да. Анан эми ушул көлгө түшкөндө кокустан оозуна же мурдуна суу кирип кете турган болсо, ал мезгилде орозо бузулуп калат. Эгер атайлап ушуну мен билип туруп, оозуна, тамагына, мурдунан суу кирип кетишин билип туруп тоготпогон абалда ушул көлгө түшкөн болсо, мүмкүн каффараттагы милдет болуусу мүмкүн. Себеби эч кандай бул жерде шубха же болсо күмөндүү нерсе жок, билип турат. Качан бизге ушундай штраф, каффарат, милдет болот дейбиз, кокустан бир күмөндөр бар боло турган болсо, ошол күмөндү ойлонуп атып, анан билбей калыпмын, ушуну кирип кетти десе гана каза болот, өзү күнүнө күн кармап беребиз деп айтсак болот эле. Бирок билип туруп, бардык нерсени түшүнүп туруп, аалымдарыбыз, устаздар айтып туруп, анан кайра эле ушул нерсени кайталаса, анда ага ушул каффараттагы милдет болот деп айтканга туура келет эле. Мисалы үчүн бир адам биз Ханафи мазхабында кан алдырса орозо бузбайт дедик. Бирок бир хадисти окуп калды, кан алдыргандагы, анан алгандагы, алдырганда орозосу бузат деген хадисти окуп калды. Ханафи мазхабында бул хадиске амал кылынбайт. Анан ошону көрдү дагы, анан мен кан алдырып, мен оозум ачылып калды деп ооз ачып алса, ага атайлап өзү оозун ачып алса, биз аны
ошол каза гана кылып бер деп айтабыз, себеби хадисти окуп ошого алданып күмөнгө түшүп калгандыгы үчүн дейбиз. Ал эми көлгө түшүп аткан маселеде алымдарыбыздын баардыгы айтып атат, көлгө түшкөндө абайлагыла, оозуңарга, мурдуңарга, артка биретиңерге суу кирип кетпесин деп атсак, тоготпостон барып ошо сууга түшкөн болсо, анан кирип кеткен болсо билип туруп, анда кафараттага милдеттүү болот деп айтат элек. Анан ошол бассейнге түшкөндүн сүрөтү деле мына ошондой. Мен сактанамын деп түшүп алып кийин оозун ачып алган болсо, анда ал өзүн гана айыптаган болсун, ал туура эмес амал кылган болуп эсептелинет. Эми аз гана убакыт, бир айга жетпеген 29 же 30 күнгө орозодо ошол душ менен эле чектелип турсак, көлгө же болбосо бассейндерге түшпөй жакшы болот эле. Же болбосо сактанып башын киргизбеген абалда сууга түшкөн болсо, өтө ысыктын айынан же бир себептерден улам, анда дагы артка биретин абайлап түшсө макул деп айтат элек, бирок коркунуч бар. Саарлыкка уктап калса эмне болот дейт. Саарлыкта биз эрте мененки ошол ооз бекитүү убактындагы желинген тамакты айтабыз дагы, араб тилинде сахур деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саарлык кылгыла, саарлыкта береке болот деген Анас ибн Малик радыйаллаху анхунун хадиси бар. Анан дагы башка хадистер бар. Биз менен китеп ээлеринин ортосундагы айырмачылык орозодогу саарлык кылганда дейт. Саарлык кылгыла, китеп ээлеринен айырмаланып дейт. Алар ошол саарлык кылбастан анан орозо кармашат экен. Биздин шариятыбызда Ханафи мазхабта саарлык кылуу мустахаб амалдардан болуп, аны дагы кечиктирүү мустахабтан болот. Башкача айтканда, ошо азанга жакыныраак тамакты жеп, суусун ичип, анан барып, анан токтоткон жакшы болот экен. Ат-таъхир дейт, ошол кечиктирип анан оозду жабуу жакшы болот. Эми биздин адамдар ушундай абалдар болот экен да. Микрофонго жакыныраак. Анан ушундай абал болуп калат экен да, кээ биркелер да саарлыкка тургандан мындай нафсиси кабыл албастан саат 12-де же болбосо саат 10-дордо эле көп тамак жеп турган, жатып алып, анан эртең менен багымдатка турган немелер болот экен. Эми бул адамдын орозосу дурус деп айтабыз, бирок пайгамбарыбыз көргөзгөн, пайгамбарыбыз үйрөткөн жолдон алыс болгондуктан, мустахаб амалды аткарбагандыктан ушул сооптон кур жалак калган деп айткан болор элек. Анан эми бир адам кандай болду? Уктап калды. Уктап калып, анан кийин ниетин кылып койду. Бизде айттык да, Рамазанда күн баткандан баштап дахватул кубра, башкача айтканда духа намазынын убактысына чейин, же биздин сааттар менен айтсак 9-10, 11-лерге чейин ниет кылсак дурус деп айтабыз да. Шарият күнүнүн жарымынан азында ниет кылып калса, ошол күндүн орозосу дурус дейбиз. Эми бир адам уктап калды, уктап калгандан кийин турса, саат 9 болуп калса, 8 болуп калса, ниет кылып, ошо орозосун уланта берет, эч нерсе жебестен. Эч нерсе жебеш керек, себеби саарлык кылуу милдеттүү амалдардан эмес, балки ошол кечке чейин орозодо кыйналып калбаш үчүн гана мустахаб амалдардан. Анан бир адам түндө уктап калып, анан саат 10-до, 9-да, 8-де туруп алып, анан мен саарлык кылбай калдым да, эми бүгүн орозо кармабашым керек деп. Менден бир адам сурайт да, таң калыштуу. Мен саарлык кылбай калдым да, мен бүгүн орозо кармабайм. Мен саарлык кылбасаң эмне болот? Бир күн адам 7 күнгө чейин ачка жашаса болот дейт экен. Кайра саарлык кылбай калдым да, мен кантип орозо кармайм деп, саарлык кылууну милдеттүү катары көргөн мусулман бир туугандарыбыз дагы бар экен. Аларга айтат элек, жок, саарлык кылсаңыз жакшы болот. Эгер саарлыкка тура албай калган болсоңуз, анда ниет кылып орозону уланта берген жакшы. Улантыш керек, жана эч нерсе жебеши керек. Ооз жабуу саарлыктын убактысы ак жип, кара жип дейт. Бизде ушундай маселе бар. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтылган да, кулу вашрабу, силер жегиле, ак жип менен кара жиптин айырмасы болгонго чейин дегенде, ошону адамдар түшүнбөстөн ак жип менен кара жипти Ади ибн Хаким деген, эгер мен адашпасам, Ади радыйаллаху анху, ошол аятты уккандан кийин өзүнүн жаздыгынын астына ак жип менен кара жипти коюп, анан бири-бирине мынтип салыштырып, анан эртеси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айткан экен, мен ушул ак жип менен кара жипти коюп алып, эртең мененки
багымдактын убактысына чейин күттүм, такыр айырмасын биле албадым деген анан пайгамбарыбыз күлүп, сенин тиги жаздыгың кеңир экен го, сенин түнүң кеңир экен го деп пайгамбарыбыздын күлгөн бир маселеси бар. Анан ошол Ади радыйаллаху анхуга ушул хадисти, аятты түшүндүрүп, ал кара деген түндүн каралыгы, ак жана таңды түшүндүргөндүгү. Мына ушул жерде да бир нерсени бир кошуп айтып кетсек болот. Куранда жана хадистерде мәжаз жок, каймана жанагындай өтмө мааниде айтылган нерселер жок, баардыгы хакыйка туура менен болот деген кээ бир мусулман бир туугандарыбыз да чыгып атат. Башкача айтканда, тәвил деп башкачараак маани берүү. Ал жерде ошо кара жип менен ак жиптен мурат Аллах Таала ошол түндүн караңгылыгы жана таңдын актыгы, ошол Аллах Таала кара жип, ак жип менен мисал келтирген. Демек буну түз кабыл алган болсо, Ади ибн радыйаллаху анху акшып туура эмес маселе болорун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндү. Азыркы мезгилде да кээ бир мусулман бир туугандарыбыз аяттарды биз түздөн түз түшүнөбүз, хадистерди түздөн түз түшүнөбүз, силер тәвил кылып атасыңар деп кээ бир туура эмес жолго түшкөн мусулман бир туугандарыбыз дагы бар. Аларга айтат элек, биз алымдарды эрчи берелик, алымдарды, мазхаб элерин, анан бизге акыйданын тартип деп берген имам Аш'ари болсун, имам Матуриди болсун, ошолордун жолдорун кармансак, биз адашпайбыз деп айткан болот элек. Анан эми ошол саарлыктагы убакыт, ошол ак жип менен кара жип дегендин максаты таң менен түндүн айырмасы болуп, багымдатка азан айтылганда убакыт бүтөт. Ошол мезгилге чейин адам өзүнүн саарлыгын кылып калуусу керек. Бизде дагы бир ушундай мусулмандардын арасында ушундай бир сөздөр жүрөт. Эгерде азан айтылып аткан болсо, колуңда бир тамак же болсо жаңы тамак койгон болсоң, же бир нерсени ичип аткан болсоң, азан бүткүчөңдү деле ошол тамагыңды жеп, анан сууну ичип алсаң болот. Себеби ушул боюнча хадис бар деп айтып, адамдарга бир адашуу жолун көргөзүп аткан мусулман бир туугандар бар да. Биз айтабыз да, хадистерди түздөн түз кабыл алынбайт. Ал хадисти аалымдар башкача түшүнгөн. Балки ал биринчи азанды, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында эки азан айтылган. Биринчиси Билал радыйаллаху анхунун азаны, экинчиси Умму Мактум радыйаллаху анхунун азаны болуп, Билал радыйаллаху анхунун азаны саарлыкка тургула деген азан болуп, адамдар Билал радыйаллаху анхунун азанын уккандан кийин анан саарлыкка туруп тамак жешкен. Анан Умму Мактум радыйаллаху анху азан айтканда адамдар саарлыктан токтошкон. Анан ушул хадис ошол мааниде деп айтат аалымдар. Сен тамак ичип аткан болсоң, Билал радыйаллаху анху азанын угуп калсаң, ошол тамагыңды ичип ала бергин. Эми убакыт башталып атат саарлыктыкын. Сен Умму Мактум радыйаллаху анхунун азаны деп адашып алба деген мааниде деп айтылат. Себеби бизде аятта, пайгамбарыбыздын хадистеринде, аалымдардын ижма болуп бир келишимге келген фатваларында азандын убактысы кирүү менен тамак токтотуш керек. Биздин аалымдар ушинтип айтат, азандын Аллаху акбар дегендеги, Алла дегендеги алиф угулганда ооздогу нерсени жерге ташташ керек дейт. Ооздогу нерсени жерге таштап, оозду тазалап, чайкап, балки ошол оозуңда чайнап аткан нерсең дагы жутпагын деген маселени айтат. Ошого саарлыктын убактысы азыр мисалы Насаат медианыкы, биздики аябай эң туура убакыт болуп, бүтүндөй азыр Кыргызстан намаздарын мына ушул Насаат медиа менен карап, намаздын убактыларын билип атканда, орозодо дагы ушул нерсе менен кармасак туура болот. Насаат медианын убактысын карасаңыз, мен ушундай кылып бир жакшы колдонма кылып алдым да, саарлык кылып атканда жанагы үстүндөгүнү басып коем, канча саарлыкка, канча азанга канча калган убакытты көргөзүп турат. 10 мүнөт калды. Мен 5 мүнөт, 10 мүнөт калганда саарлык токтотуп, тиштеримди жууп, балдарымдын да тиштерин жууп, аялдарыма эскертип, ошо аялдарыма десе адамдар туура эмес түшүнүп калбасын. Аялыма эскертип, анан ошол тишибизди жууп, себеби зубный паста менен тиш жуу макрух тахрими, арамга жакыныраак болот. Себеби эгерде тиш жууганда тамакта зубный пастанын даамы билинип кала турган болсо, ооз ачып калуу коркунучу бар. Ошон үчүн ооз жабарга алдын тиштерди жууп алыш керек деп, мына ушу эртерээк саарлыктын убактысында оозду жаап токтотушубуз керек болот.
Намаз окубай орозо кармаса болобу? Эми биздин жанагы жаңы эгемендүүлүктү алып, адамдар жаңы динди түшүнүп, эми шариатты түшүнүп келатат. Анан ушундай өзү бул уят суроо да негизи. Адам намаз окубаган адам кантип орозо кармап атат деген маселе бар да. Себеби мусулман адам шариаттын бардык өкүмдөрүн аткарышы керек да. Бул шариат деген нерсе мага каалаган нерсесин аткарып, каалаган нерсемди калтырам дегендей эмес да. Мусулман болдуңбу? Мусулманчылык деген нерсе, ошол мусулманчылыкка шариатыбызда Аллах буйруган нерселердин баарын аткаруу керек. Эми ошо намазды да окуш керек, орозону да кармаш керек. Эми бир адам болуп калды, жаңы динди түшүнүп баштады, эми мусулман болсо дагы, эми түшүнүп, бирок баягы шайтаны дагы деле семиз болуп, намаз окуганга неме жол бербей, бирок эми эл менен орозо кармап коеюн деп атса, Аллах ыраазы болсун. Ошого деле міне орозосун кармай берсин дейбиз. Намаз окубаса дагы орозосу өтөт. Экөө эки башка парыз. Орозо өзүнчө парыз, ал эми намаз окуу өзүнчө парыз. Биз айтабыз, ошо намаз окубагандыгыңа күнөөкөрсүң. Аллахтын астына жооп бересиң, бирок орозоңон кутулдуң деген маселе. Анан дагы эскертип кое турган нерсе, намаз биздин исламдагы эң негизги түркүк да. Намаздын табылуусу, намаздын бар болуусу бул шариатыбыздын жарымынын топтолгону, толукталганы деп айтат элек да. Себеби кабырда суроо дагы эң биринчи намаздан болот экен. Анан кыяматка баргандагы эң биринчи сурообуз намаз. Эгер намаздан өтпөй калсак, башка суроого өтпөй калат экенбиз да. Анан орозо кармаган болсоңуз, парыздан кутулдуңуз, бирок эртең намаздан өтпөй калсаңыз, орозоңуз жөнүндө суралбай да калышыңыз мүмкүн. Бул эми коркутуу иретинде эмес, бир мусулман бир тууганыбызга эскертүү иретинде айтып атабыз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге эскертүүчү болуп келген. Пайгамбарыбыздын жолун жолдоп, пайгамбарыбыздын динин таркатып, шариат маселесин айткан бизге дагы сиздерге эскертүү мойнубузда милдет болот. Бул коркутуу, үркүтүү маселесинде эмес, балки сиздерди сактаныңыздар деген максатта гана айтып жатабыз. Аллахым разы болсун. Намазды да окуңуздар, орозону да кармаңыздар. Орозодо жубайдар өбүшүп кучакташса болобу дейт. Орозону бузуп кое турган амалдардын бардыгынан сактанган жакшы болот. Бизде шариатыбызда бул нерсени экиге бөлүп карайт. Эгерде аялын өп жыттагандан жана кучактагандан андан ар жагына кетип калбаш турган болсо, мисалы жаңы үйлөнгөн бирөөлөр болуп, же болсо аял өтө сулуу болуп, өпкөндөн кийин же кучактагандан өзүн кармана албай калып, анан Кудай урган жолго түшүп кала турган болсо, анда бул адамды эмне дейбиз? Анда сиз өппөңүз, кучактабаңыз дейбиз. Себеби ошол жаман нерсеге алып бара турган нерсе дагы жаман деп айтабыз. Эгерде жок, андай нерседен сактанам мен ушундай өзүмдү карманам десе, өпкөндөн, кучактагандан эч кандай зыяны жок. Бирок баягы жылаңач болгон абалда эмес, балки ошол кийими бар мезгил. Себеби жылаңач мезгилде кучакташкан бул макрух тахрими, арамга жакыныраак дейбиз. Себеби эмне? Ошол экинчи жака өтүп кетүү коркунучу 90% деген нерсе да. Баары даяр болуп турганда анан Кудайды унутуп калган адамдар да болуп калуусу мүмкүн да. Ошон үчүн биз эмне дейбиз? Эгерде өзүн кармай алган адамдар болсо өп жыттаса болот. Ана эми өзүн кармай албаган адамдарга макрух деп айтабыз, андан сактануусу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир аксакал келип, ушул аялын өп жыттоо боюнча сураганда, сен өп жыттай бер деди. Дагы бир адам келгенде, же сен өп жыттабагын деди. Анан сахабалар сурады, эмнеге мындай кылып жооп бердиңиз? Бир эле суроону эки башка десе, биринчи суроону сураган адам мындай жашы улгайып калган адам болгон, ал өзүн кармана ала турган, ага міне өп жыттасаң болот деген өкүмдү берген. Экинчисинде жаш жигит болгон, жаңы үйлөнгөн, аны сен сактанып тур деген мааниде. Андан нары шариаттын маселеси жанагы тыйган нерсесине кетип калбаш үчүн. Таравихти кантип окуйбуз? Таравих намазы бул сүннату муаккада, бекемделген сүннөт амалдардан болуп, таравих намазы 20 рекет болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мезгилинде таравих намазы болгон эмес. Себеби пайгамбарыбыз бир аз окуп, адамдар топтолуп атканда, мен силерге бул намаз
парыз болуп калуусунан коркомун деп кийин ошол элдерге намаз окуганы чыкпай койгон. Андан кийин адамдар Рамазан айында жеке намаз өзлөрүнчө жеке болуп намазда окуп келишкен. Бул абал ошол Абу Бакр радиаллаху анхунун мезгилинде дагы уланып келген. Кийин Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху халифа болгон мезгилде анан ушул адамдардын ар жерде намаз окуп атканын көрүп, жана биздин динибиз биримдикке, ынтымакка, жанагы жамаатчылыкка чакырган дин болгондуктан Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху мусулмандардын ошол мезгилдеги сахабалардын баардыгын топтоп, анан ошол 20 рекет деп бекитип, анан бир имамдын аркасында окууга буйруган. Мына ошол күндөн тартып азыркы күнгө чейин 20 рекет таравих намазын окуп келебиз. Бул 20 рекет таравих намазы сүннат муаккада, бекемделген сүннат. Эми ошону Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху ни'мату бидахада деген, бул жакшы бидат болду. Пайгамбарыбыздын мезгилинде, Абу Бакрдын мезгилинде болгон эмес, азыр болду деген. Эми аны бул тилдеги бидат, анан бидат хасана деген жок, жакшы бидат, жаман бидат деген жок, бардыгы бидат жаман деген бир мындай тайыз ойлуу мусулман бир туугандарыбыз дагы бар. Жок, биз ошону аалымдарыбыз кандай түшүнгөнбүз, ошондой түшүнгөнүбүз жакшы. Ошол күндөн бери ушул күнгө чейин таравих намазын 20 рекет окуп келебиз. Ал эми кээ бир адамдар чыгып атат, жок, пайгамбарыбыздын мезгилинде 8 рекет эле окулунган экен, биз 20 рекет окубайбыз десе, бул адамдын динден чыгып кетүү коркунучу бар деп айтабыз. Себеби бул 20 рекет окуганга аалымдар ижма болгон. Андан мурдараак сахабалар ижма болгон. Ижма деген нерсе бардыгы бирдиктүү бир пикирге келген. Бир дагы сахаба келип Умар ибн Хаттаб, сен туура эмес амал кылып атасың, сен муну ишиңди токтоткон, бул бидат деп эч ким кайтарган эмес. Сахабалардын бул ижма сукути бардыгы индебестен макул болгондугу ошол бизге шарият болуп калды. Ижмака каршы чыгуу бул шариятыбызда эң коркунучтуу. Ал деген нерсе сахабаларга каршы чыктым деген нерсе. Башкача айтканда, жанагы мен 8 рекет окуйм деп аткан өзүнүн түшүнүгүн сахабалардын түшүнүгүнөн жогору койгондук болот. Сахабалар бардыгы биригип Умар ибн Хаттаб баш болуп 20 рекет окуп атса, жок, мен 8 рекет окуйм, Умарга караганда мен пайгамбардын хадисин жакшы билем деген бир азаматтар чыгып атат да. Буларды мына эскертет элек, бул өтө жаман жол, бул туура эмес жол. Сахабаларга акыл үйрөтүү, сахабалардан мен илимдүүмүн дөө, бул жакшы эмес. Бул не тозок алып бара турган жаман жол деп айтат элек. Анан ошол мезгилде сахабалардын бирөөсү да Умарга каршы чыккан эмес. Андан кийин Умар ибн Хаттаб ошо өзүнүн халифалыгынын мезгилинде бардык мезгилде ошол Умар ибн Хаттаб Убай ибн Каабты имам кылып ошол таравих окуду. Өзү канча жыл халифа болгон болсо, ошол халифалыгынын ичинде бардыгында ушул 20 рекеттен таравих окулган. Умар ибн Хаттаб шейит болуп өтүп кеткенден кийин анын жолун жолдогон Усман радиаллаху анхунун мезгилинде да халифалык мезгилинде бардыгы 20 рекет окуган. Али радиаллаху анхунун халифалык мезгилинде ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин эч ким ошол 20 рекет окуган туура эмес деп айткан эмес. Балки 4 мазхаб тең мына ушул 20 рекет деп айтып келет. Имам Малик рахматуллаху алейхи 36 рекет деп айтылган. Анын дагы өзүнүн себептери бар. Бир орду келгенде аны да түшүндүрүп беребиз. Анан ушул Айша радиаллаху анха риваят кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда да, Рамазандан башка мезгилде да 8 рекеттен көп окуган эмес деген ошол пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон абал болушу мүмкүн. Андан кийин Умар ибн Хаттабтын мезгилинде бул шарият болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде суннати ва суннату хулафа рашидин, мен сүннөтүм бекем кармагыла. Андан кийин ушул хулафа рашидин 4 бир туура жолдогу халифалардын жолун жолдогула, ошонун сүннөттөрүн кармагыла деген пайгамбарыбыздын хадисине дагы сахабалардын амалдарына каршы чыгуу бул дурус эмес деп айтат элем. Эми ошол таравих намазын азыркы мезгилде 8 рекет окуса болот деген бул туура эмес. Бирок эми бирөө 8 рекет окуп калганда мен жетишпей калдым, калган үйдөн окуйм десе, ал башка маселе. Бир 8 рекет гана болот, 20 рекет туура эмес деген бул ошол коркунуч ушул жерде жатат. Ошондон абайлашыбыз керек. Анан Ибн Хумам рахматуллаху алейхи
Биздин Ханафилерден акыркы келген алымдар 8 рекет суннат муаккада, калганы сүннөт дегенди бардык алымдар жиктеген. Бул туура эмес бекер. Бизге 20 рекеттин бардыгы суннаты муаккада бекемделген сүннөт деп айтылабыз. Эми ошону атайын муфтият тарабынан бекитилген мечиттерде же болбосо жанагындай намазканаларда, үйлөрдө таравих окуса боло берет, бирок сообу кайсыл жердеги мечиттер чоң жерге барып таравих намаз окуса ошол жерде сообу көп болот. Эң сообу көп жер Меккеде Харам мечитинде, андан кийин Мадина, андан кийин Акса мечитинде, ошентип мечиттердин чоңдугуна карап сооптору көп боло берет. Мына ушул таравих намазынын маселеси мына ушундай. Андан кийинки суроо, орозодо айыз келип калса эмне болот дейт. Себеби бизде орозону тыя турган амалдардан ушу аялдарга байланыштуу болгон маселе бул айыз каны келип калса, же болбосо төрөттөн кийинки нифас каны келип кала турган болсо, орозонун маселеси кандай болот? Орозодо айыз келип калса, мисалы, орозо кармап атат, бир аял кармап аткан мезгилде эртең менен саарлыктан ниет кылды. Ниет кылып келгенден саат 12ге же 1ге келгенде айызы келип калды. Айызы келип калса, ал аялдын, ал кыздын орозосу бузулду деп айтабыз дагы. Ал ошол эл менен чогуу ооз ачканга чейин эч нерсе жебестен сактанып турат да, балки ошонун өзүнүн дептерчесине жазып коет, ошол күндү күнүнө күн башка мезгилде казасын кармап берет. Анан кийин тиги мен айызым келди, ой кокуйда үйдүн бардыгына жарыя кылып, анан мен тамак жешим керек деп элдердин арасында тамак жеген, бул жакшы эмес көрүнүш. Аялдар ушул нерселерден өзүн сактап, балки элдерге билгизбестен, элдин көзүнчө тамак жебестен өзүн сактанып, алысыраак, оолагыраак болгону дурус болот. Бул нифас маселеси деле мына ошондой. Ошол канча күн айыз көргөн болсо, ошол күнүн кийин ордуна күнүнө күн кармап берет. Диабет талма менен орозо кармаса болобу? Диабет бул жанагы сахар болуш керек. Сахар оорусу менен ооруган адамдардын абалын карап көрөбүз. Эгерде ошол мага кече бирөө суроо берди, ошол сахар менен ооруйт экен, оозу кургап, ошол орозону уланта албайт экен. Анан ал адам эмне кылат? Орозо кармоого мүмкүнчүлүгү жок дейт. Аны биз мулхак, биз жанагы Шейхул Фани деп, жанагы өзү жаны тирүү, сүйлөйт, тамак жейт, бирок орозо кармай албаган аксакалдар бар го, ошолордун катарына киребиз. Же болбосо жанагы оорусу, айыгуусу кыйын болгон же мүмкүн эмес болгон адамдардын катарына кирет да, булар фидия берет. Ошол күнүнө бир мискинди 2 маал, бир мискин дегени бир колунда жок инсанды, же болбосо бир муктаж студентти 2 маал тамак менен бир күнүнө 2 маал тамак. Ал тамак кандай болот десе, ошол фитр садаканын өлчөмүнчө. Аны эми фитр садаканын өлчөмүнчө ошол азыркы мезгилде орто тамак кандай? Мисалы, орто тамак азыр 500 сомго, же болбосо 400 сомго бир адамдын курсагы тоет азыркы мезгилде. Ошондо 1000 сомдун тегерегинде бир адамга 30 күндүк орозосунун фидиясын бериш милдеттүү болуп калат. Себеби аларга орозо тутуусу мүмкүн эмес. Оорусу күчөп кетет, же болбосо ден соолугуна чоң залакасын тийүүсү дагы толук мүмкүн. Ал эми талма оорусу бул дайымкы оору эмес, кээде гана кармай турган оору болгондуктан буну китептерибизде мугма алейхи, баягы эс ооп жыгылган оорулардын катарына кирет. Бул киши эгерде бир ай бою талма кармаган болсо, биз аны айтабыз, кийин Рамазандан кийин ошол 30 күндү күнүнө күн кармап берсин. Себеби талма оорусу же болсо мугма алейхи эс ооп калуу, бул мойнунан орозо түшүп калат дегенди билдирбейт. Бул эмне үзүрлүү болот дагы, качан жакшы болгон мезгилинде
Анан ошол кайра ошол күнүн кармап берет. Эми ушул эле мезгилде мажнун, жинди болуп кетсе, акылынан айнып кеткен болсо, ал маселе бул экөөнүн айырмаланып каралынат. Ал эми жинди болуп кеткен болсо, ал жинди болгон адам, акылы айныган адам, акылы кеткен адамга ал милдет болбой калат. Себеби ага орозо кармоо милдет болот. Эми бир адам 30 күн Рамазандын ичинде толугу менен жинди болгон болсо, ал адамга орозо кармаш милдеттүү эмес. Себеби ал жанагы орозо айын көрбөдү, ага күбө болбоду, ага орозо милдеттүү эмес. Ал эми жинди болуп туруп, бир күн акылына келип туруп, анан кайра жинди болуп кетсе, анда 30 күндү кайра казасын кармап бергенге милдет болот. Себеби орозонун күнүнө күбө болду деген маселе бар. Мына талма оорусу, мына ошол эс оогондордун катарына киргизебиз. Кайсы күн эс оогон болсо, мына ошол кайсы күнү талмасы кармаган болсо, ошол күнүнө күн кармап берет иншалла. Операциядан кийин орозо кармаса болобу? Эми операциянын түрлөрүн биз ачыктап билишибиз керек. Кайсыл жеринен операция болгон, ал ошол ден соолугуна зыян боло турган ашказанынан же бөйрөгүнөн, боорунан операция болдубу, же бутунан, колунан операция болдубу? Эгер колунан, бутунан операция боло турган болсо, ал орозого эч кандай зыяны жок анын. Бутун таңып алат да үйдө орозо болуп жата берет. Ал эми ашказаны ооруп, ашказанынан операция болгон болсо, ал адамга орозо кармоо милдеттүү эмес, балки ошол күнүнө күн кийин айыккандан кийин ошо кармап берет. Ал эми эгерде операция болгондо кийин мен ушул өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм бар, мен ушул улуу айдын убактысында орозо кармабай кетем десе, биз ага эскертүү беребиз. Себеби андай көрт акыбалдыктын кереги жок. Ооруп калып, андан да жаман бир кесепетке туш болуп калбоо үчүн биз ошол шарият уруксат берип атабы? Шарияттын уруксат берген уруксатынан пайдаланып, азыр ден соолугуңузду чыңдаңыз деп айтмакчыбыз. Андан кийин жакшы болгондон кийин, айыккандан кийин, сакайгандан кийин ошол күнүнө күн кармап берет. Ал эми бутунан, колунан операция болгондор булар милдеттүү түрдө орозосун уланта бериши керек. Себеби орозосуна эч кандай зыян алып бербейт. Кайра иштебей үйдө жатат, жакшы болот. Давлениясы бар адам орозо кармаса болобу? Эми бу кан басымын бар адам орозо кармаса болобу деген суроо экен. Эми кан басымындагы аны карап көрүш керек. Анан бир аз баягы бир нерсеге бир жанагындай бир кандай бир проблема келип калса, бир кыйындык болуп калса, же бир окуя болуп калса, давление көтөрүлүп кеткен адамдар болсо, ал башка. Анан дайым давлениясы көтөрүлүп түшүп турган адамдар боло турган болсо, аны карап көрөбүз. Эгерде орозо кармаса, дайым ошол кан басым көтөрүлүп кете турган болсо, ал адамды эмне дейбиз? Анда сен ошол орозо тутканга сен ылайыктуу эмессиң, башка күн орозо кармап бер деп айтабыз, качан сакайган мезгилде. Эгерде дайым давлениясы көтөрүлүп түшүп, орозо кармоо мүмкүн эмес деген врачтардын бир кортундусу же бир фатвасы боло турган болсо, ал адам анда жанагы оорулардын катарына кирет дагы, ал эмне кылат? Күнүнө жанагы фидия төлөп бергенге милдеттүү болот. Анан бир адам бир проблема болду, бир проблема жанагындай же ооруп калды, же бир жаман кабар укту, ошондон улам давлениясы көтөрүлүп ооруп калган болсо, аны ооруп калды, ошол күнү оозун ачканга уруксат берилет. Себеби дары-дармек берип, баягы кан басымын түшүрүү керек, адамдын өмүрүн сактап калуу бул негизги нерсе да. Макасид шариат деп шариаттын максаттарынын хифзи нафс, адамдын жанын сактап калуу эң негизги нерсе. Жада калса бизде ушундай бир муктаждык болуп калып, адам өлө турган даражада болсо, ошо арам нерсени, чочкон этин жеп өзүнүн жанын сактоого да шарият ошол жол берет да. Ошондой мезгилде бул адам ошолда кан басым көтөрүлүп кеткен мезгилде ошол дарысын берип, өзүн аман сактап калып, андан башка мезгилде ошол күнүнө күн кармап бергени дурус деп айтат элек. Тамеки насвай орозо дааратты бузабы дейт. Бул боюнча ушу устазыбыз Чубак ажы белгилүү болгон, ошо тамеки чексең да, аттын тезегин чексең деле даарат бузулбайт деген. Эми маселе ушундай да, бизде кээде шариаттын негизин айтпастан
ошо адамдарга жакшылык каалап эле бир нерселерди шарият кылып ийебиз да. Адамдар тамекиден сактансын, анан насвайдан сактансын деп туруп, тиги дарат сынат деп айтып кое берелик деп. Жок, эми шарият деген бул аманат нерсе да. Аманат нерсени ошол пайгамбарыбыз бизге кандай алып келсе, ошондой гана кылып өткөрүп бериш керек. Анан садды зарай, алдын алуу тосуу деген бир өкүмдүн негизинде айтып атабыз. Ханафи мазхабта садды зарай деген өкүм жок, ал Шафи мазхабтарында. Биз ошо бар шариаттын өзүндөй кылып айтууга милдеттүүбүз. Себеби шарият биздин атабыздан калган же апабыздан калган мурас эмес. Биз кандай шариятты келсе элдерге ошондой гана жеткизип бергенге милдетибиз. Ошондон улам Чубак устаз дагы міне тамеки, насвайла даратты бузбайт. Себеби даратты буза турган нерселердин катарында жок. Бирок макрух тахрими арамга жакын экенби? Ооба ошондой. Анан аны менен биз ошо тамеки чеге бергиле, насвай чеге бергиле деп да уруксат берген жокпуз. Болгону шариятты шарият бойдон гана айтып коюп атабыз. Аны эми экинчи маселе тамеки, насвай маселесинде орозонун өкүмү кандай болот? Орозонун өкүмү дегенде жок, бул дараттан башкача каралынат. Дараттагы туура орозодо даратта тамеки менен насвай даратты бузбашы мүмкүн, бирок орозону бузат. Себеби тамекини атайлап тарткан болсо, себеби ал жерде түтүн болот, ал түтүн шариятыбызда ал жирим дейт да, мындай денеси бар, бизге көзүбүзгө көрүнүп атпайбы? Сезиле турган нерсе. Ошол атайлап тамакка киргенден кийин бул орозону ачып коет. Эгерде бирөө атайлап тамеки тарткан болсо, ага каза күнүнө күн, анан 60 күн кафаратын кармаштагы милдет болот. Эми ушул эле мезгилде жанагы жолдо биз бир арабтардын үйүнөн көрүп калдык, кийин биздер колдонуп жүрдүк. Жана жыттуу отун жыгачтар болот. Мисалы үчүн Руд, Камбуди деген бар да, башкалар бар. Атайын түтөтүп коет, үй аябай сонун жыттанып турат. Орозодо ошону эмне кылса токтотушат. Себеби аны кирген адамдар мынтип ошол түтүн жыттаса ооз ачылып калат. Арча, мына ошо арча ошо арчанын өзү. Үйдө орозодо арчаны түтөтпөш керек. Себеби үйдүн баардыгын түтүн каптап калат. Аны эгер атайлап эле мынтип жыттасаңыз, анда оозуңуз ачылып калат. Атайлап жыттаганыңыз үчүн штраф дагы, каза дагы болуп калат. Себеби эч кандай күмөн жок бул жерде. Анан азыр келебиз ага. Анан мындай баратасыз, жолдо бир жерде өрт болуп атат, же болбосо азыр айыл жергелеринде эмне баягы малдын немелерин топтоп, кашектерди өрттөп, түтүн болуп аткан мезгил бар, баары орозобуз. Аны эңкейип өзүнөн сактанып кете беребиз, ал нерсе орозону бузбайт. Бирок атайын барып жыттасаң, ал жерде да орозо бузулуп калат. Мындайча айтканда, өзүңдүн каалооңо, өзүңдүн бир мындай сактануу мүмкүн болбогон абалда оозуңузга кирип кете турган болсо, анда орозо бузулбайт деп айтабыз. Эми ашпозчуларга келсек, ашпоз тамак кылган жерлерде буу дайыма болот, тамактын жыттары, анан специя кошкон мезгилдерде ошону абайлашы керек. Абайлашы керек. Міне бир жанагы тамак бышырып атканда өзүн артка тартып аралаштырган мезгилдерде барып жыттабастан ошондон сактаныш керек. Мен айтпайт элем ошондон орозо бузулуп калат, бирок сактанган жакшы дейбиз. Эгерде буу жанагы түтүндүн маанисинде болбогондуктан ооз ачылбашы мүмкүн, бирок макрух болуп калат, ошондон сактанышы керек. Адамдар ошо тамак кылып атканда бир аз алысыраак болгону жакшы болот. Ушул жерде ашпозчуларга тиешелүү. Даамын кантип билишет аны? Даамын кандай билет? Эми ошого биз айтабыз, даамын тамак кылып атканда даамын билүү бул макрух амалдардан болот. Макрух амал эми ошол эгерде барып ашпозчулар миңдеген адамдарга ооз ачар кылып аткан мезгилде, алар акчасын төлөп тамак ичип аткан мезгилде, ошо макрух болуусу менен ошо бир аз тилдин учу менен даамын билип кайра түкүрүп салса, макрух болуу менен дурус болот. Эми айла жоктон иш. Ал эми биздин шариятыбызда эки нерсеге уруксат берилет. Ал нерсе биринчиси бирөөнүн күйөөсү жанагындай неме болсо, адеп ахлагы начар болуп, аялынын кылган тамагын тузу аз болуп калды же көп болуп калса, үйдө жаңжал чыга турган болсо, ошол аял тили менен даамдаса макрух дагы болбойт деп айтылат да, себеби үзүр болгондуктан. Анан себеби аялынан башка тамак кылып бере турган эч ким жок да. Ал эми столовой, ашканаларда жок, андай эмес. Үйүңө барып тамак кылсаң болот. Эми ал экөөнү салыштырып болбойт. Ошон үчүн
тили менен даамын көрсө да ашпозчулар макруh болуу менен дурус болот деп айтат элек. Анан жаш бала бар, жаш баланын баягы тамак жедириш керек, чайнап жегенге тиши жок. Ошол мезгилде дагы эне ошол тамакты чайнап ошол кетип калбасын аракет кылыш керек. Тамакка кетип калат болсо орозобуз бузулуп калат. Ошону сактанган абалда балага чайнап берсе макруh болбойт деп айтат. Макруh деген шариятыбызда жакшы көрүлбөгөн амал. Андан кийинки насвай маселеси калып кетиптир. Тамекени айттык. Насвай маселесинде бул насвайда тамакка кирип кете турган жанагындай түтүн жок да, бирок насвайдын даамы бар. Мен өзүм аны чегип көргөн эмесмин. Кудайга миң мерте шүгүр айтам. Бирок чеккен адамдар айтат да, ал жана шилекей менен даам кадимкидей билинет. Тез баягы түкүрүгүн түкүрүп турбаса, тамагына кетсе тамакты ачыштырат дейт. Эгерде ошондой болуп, тиги тамакка жете турган болсо, бул ооз ачылат. Ооз ачылгандан кийин эмне? Казасын да кармап бересиң, анан штрафын да кармаш керек. Ошон үчүн орозодо насвай чекпеш керек. Өзү жашоодо негизи чекпеш керек. Бул эмне? Макруh тахрими, арамга жакыныраак амалдардан. Гусул жок орозо кармаса болобу дейт. Гусул жок орозо кармаса болобу деген маселени эки маселеге чечип карашыбыз керек. Убактылуу, мисалы, багымдатты окугандан кийин гусул болуп калды дейли, түшүркөп андай-мындай болуп милдеттүү болуп калды. Анан тезирээк пешинге чейин тезирээк жуунса болот. Орозосу уланып кете берет. Орозого зыяны бербейт. Бирок пешинге чейин жуунуш керек, себеби пешин окуш керек да. Бир адам мен орозо кармаймын, намаз окубаймын, гусул бойдон жүрө берем десе, анда бир арам иш кылган болот. Себеби өзү орозодо болуп, анан намаз да окубаса, анан гусулу да жок жүрсө, бул арам иш деп айтабыз. Ал эмне? Орозосу дурус боло берет, бирок арам иш кылган болот. Жуунуп, тазаланып жүргөн жакшы болот. Мурун тиш канаса орозо даарат бузулабы дейт. Мурун тиш канаса орозо даарат бузулабы. Тиш канаса эми аны биз ооздогу нерсе болуп, аны биз жанагы өлчөмдө айтканбыз. Алымдар жерге түкүрөт, түкүргөндө түкүрүктүн жарымынан көбү кан боло турган болсо, бул даарат сынды дейт. Эгерде түкүрүктөн кан азыраак болсо, даарат сынбады деп айтабыз. Эгер түкүрүк менен кан 50-50 болуп кала турган болсо, этияттан даарат алсын деп айтабыз. Ал эми орозого келгенде деле ушул нерсе. Азыраак болсо орозону бузбайт, тең болсо этияттан орозо бузуп калышы мүмкүн. Ал эми казасын кармап бериш керек, анан жутуп ийсе да эми ошону. Ал эми кан көбүрөөк болуп, тамакта даамы билине турган болсо, анда эмне болот? Орозону бузуп калат, эгер жутуп ийсе. Ал эми тиш канап жөлө түкүрүп берген болсо, анда эч кандай нерсе болбойт. Мурун канаса деле, тиш канаса деле эч кандай орозону бузбайт. Аскер, милиция, дарыгерлер орозодон бошотулабы дейт. Алла. Орrak маселе. Аскер адамдары дайыма биздин элибизди, жерибизди сактап, же болбосо бир чек араларда дайым ок үстүндө, кылыч үстүндө турган адамдар, булардын орозодон бошотулат деп айтат элек. Себеби ал мезгилде көптөгөн нерселер болот. Ошол өзүнүн жанагы немеси бүткөндөн кийин башка күнү орозосун кармап бериши керек болот. Же болбосо ошол мисалы үчүн 2 жыл болобу? 2 жыл бир аскер адам боло турган болсо, 2 жылын кийин келгенден кийин 60 күн орозосун кармап бериш керек болот. Себеби аскер адамдары аларга көп жана машыгуулар болот, жанагы жүктөрдү көтөрүшөт, башка эми көп нерселер бар да, буларга зарылчылык үчүн уруксат берилет. Ошол эле мезгилде милиция кызматкерлери дагы дайым эмес. Жанагындай бир күзөткө туруп калган мезгилде ысыктын күндөрү болуп калышы мүмкүн, сууктун күндөрү болуп калышы мүмкүн. Жанагындай бир Кудай сактасын, жанагындай уруш жаңжал болуп кеткен мезгилдерде дайым кызматта болгондо буларга дагы уруксат берилет. Бул эми жаңы пайда болгон жаңы фатвалардан ошол күнүнө күн кийин кармап бериши керек. Себеби алар орозо кармап жүрсө,
элибиздин коопсуздугу канча деген адамдарга бир зыян келбеши үчүн ошолорго убактылуу гана уруксат берилет. Ал эми дарыгерлерге келе турган болсо, дарыгерлердин дайым эмес. Мисалы үчүн бир операцияга кирди, бирөөнү операция кылып атат, ошол мисалы 6 саат 7 саатка уланган операциялар бар. Ошондой мезгилде ал чарчайт, суу ичиш керек болушу мүмкүн, же болбосо өзүнө бир дары неме кылышы мүмкүн. Ушундай мезгил боло турган болсо, биз ошол врачтарыбызга дагы эмне дейбиз? Шарият уруксат берет, оозун ачып, кийин күнүнө күн кармап бериши керек болот. Себеби бул нерселерден сактана албайбыз да. Биз шарият менен, Аллах Таала менен биздин ортобуздагы мамилелерге Аллах Таала кечиримдүү болот. Демек, алар бир адамдарга жардам берип аткан мезгилде аларга эми ошол 6 саат, 7 саат бир орозосун кармап, анан операция кыла турган болсо, алар ооруп калуу коркунучу боло турган болсо, же болбосо бир ооруп аткан болсо, оорусу күчөп кете турган болсо, аларга биз оозун ачканга уруксат деп айткан болор элек. Орозонун казасын кантип толуктайбыз дейт. Орозонун казасы эми орозо ар кандай болуп каза болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Сапарга чыгып калып, ошол сапар мезгилинде каза болуп калышы мүмкүн, ооруп калып каза болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир күмөн болуп калып каза болуп калышы мүмкүн. Анын казасын ошол күнүнө күн кармап бериши милдеттүү болот. Эгерде каффарат штраф боло турган болсо, анда күнүнө 60 күн кармап бериши милдеттүү болот. Аны ошол эч бир шариятыбызда мындай бир убакыт бекитилген эмес. Кээде ушундай бизде кабарлар бар. Кээ бирки айыз мезгилинде орозодон бир 5-6 күн калып кетип, кийинки Рамазан келгенге чейин ошо орозосун кармабай калган учурлар болсо деле, ошол мойнунда милдет болуп тура берет. Аны убакыт тапкан мезгилде таап, ошонун карзасын кармап бериши керек болот. Анан каффарат маселесинде казадан бир аз айырмасы бар. Каффарат дегенде штраф маселесинде 60 күн үзбөстөн кармаш милдеттүү болот. Эми ошо казаны кармайм деп аткан адам караш керек. Айт күнгө туура келип калбашы керек. Кайра Рамазанга туура келип калбашы керек. Ошол бош 60 күндү карап туруп, үзгүлтүксүз кармап берүүсү милдет болот. Эмне себептен ушундай милдет болот? Себеби Аллах Таала арам кылган мезгилде тамак жегендиги үчүн ага ошондой бул дүйнөдө жаза болуп атат. Кудайым ошону акыреттеги жазасын жаман болот. Ошо бул дүйнөдө кутулуп койгон жакшы болот дагы. Эми бир адам 59 күн кармап келсе, бир күн тамак жебесе, кайрадан башынан баштайт. Себеби бардыгын кайра жок кылган болот. Ошого иншалла Кудайым өзү сактаган болсун, орозобузду бузбашты Аллахым насип эткен болсун. Эми кокустан бир бузулуп кала турган болсо, аны дагы артынан казасын кармап берүүнү баарыбызга насип эткен болсун. Таравих намазын үйдө окуса болобу? Таравих намазы өзү негизи ошол жамаат менен мечиттерде окулана турган амал болуп, ошол мусулмандардын башын бириктирип, ошол жерде бир топтолуп, канчалык жамаат көп боло турган болсо, ошончолук сооп көп болуп, бир өзүнчө бир шаани да. Анан эми ошол мезгилде үйдө окуган бул эркек мындай мүмкүнчүлүгү бар эркекке мындай бир туура келбей турган амал да. Себеби таравихти үйүндө аялдар окуйт. Эркектер мечитке барып окушу керек. Эми бир ушундай абал болуп калды, бир жактан чарчап келип калды, же болбосо бир мүмкүнчүлүгү болбой калды, жамгыр жаап калды, же кар жаап калды, мүмкүнчүлүк болбой калса, анда үйдө деле ошол 20 рекет окуган сүннат муаккада болот. Мунун казасы жок, балки ошол убактысында окуган дурус болот. Аялдардын таравих намазы дагы ошо үйүндө окулунуп, ошол 20 рекет окулунат дагы, анан өзлөрү витр важибин окуп, ошо менен намаздарын толту. Себеби бизде аялдар кош көңүлдүүлүк бар экен да. Буну эркектер эле окуйт дегенде, биз үйдө бала чаканы карап, тамак аш, анан саарлыкка даярдоо менен, анан ошо менен да убакыт өткөрүп, бул берекелүү айда ошо таравих окубай калган аялдар көп эле экен да, андай кылбаш керек. Эркек ошого шарт түзүп бериш керек. Ошол күнү 30 күн тамак сатып аласыңбы, же болбосо бир кызматчы аласыңбы, аялдарга шарт түзүп бериш керек. Себеби аялдар дагы эртең алар деле барып Кудайдын астына сурала турган, аларга деле сооп керек дегендей, аялдар эмне кылышы керек? Ошол өзүнүн үйүндө атайын бир мечит кылып алыш керек. Аялдын үйүндө өзү мечити болуш керек, бир бурчу болуш керек. Атайын бир жакшынакай кылып, жана үй салып атканда адамдар кечине ойлонуп коюш керек. Үй салып атканда азыр эми талапка жараша ар кандай кылып калбадыкпы? Мен бир
Çuak деген досум бар, Çuak Ağacı, Allah'ım razı olsun, Allah ömrünü uzun kılsın. Үйünde atayın namazxana kılıp koygan. Andan keyin dagы bir başka bir baykelerin үйüne bardım, atayın үйüne namazxana kılıp koygan. Anan bizim Zamir деген bir dosumuz бар, үй salıp atayın namazxana kılıp koyuptur. Şu atayın үйгө bir кичинекей комната кылып, ошо кичинекей эмес, bir комната эле кылып, ошол жерде намазхана кылып койсо, аялдардын намазханасы болуп, аял постоянно ошол жерде өзүнүн зикирлерин кыла турган, өзүнүн Кур'ан окуй турган, таравих намазын окуй турган, анан этикафка отура турган жерлерин ошо аялдарга шарт түзүп беришибиз керек. Эми азыр заман өзгөрдү, жакшылык замандабыз, ар бир нерсеге шарт түзүү милдети болуп калды. Эми азыркы мезгилде менин душум жок эле деп жүргөн уят болот. Эми ошондой бир атайын намазканасы болбосо дагы үйдүн бир бурчун атайын намаз окуй турган, өзүнүн жай намазын коюп, намазканасы кылып алыш керек да. Аял ошол жерге өзүнүн зикир кыла турган китептерин, Курандарын коюп, жай намазын коюп, намаз окуганда ошо кие турган атайын кийимин даярдап, ошо бир үйдүн бурчун өзүнүн намазканасы кылып алыш керек. Аялдар мына ошол жерде таравих намазын окуйт. Таравих намазы аялдарга да сүннаты муаккада бекемделген сүннөт болуп, алар дагы окуусу милдет болот, сүннаты муаккада. Жумушубуз оор, орозону кантебиз дейт. Эгер жумуш оор боло турган болсо, ошол жумушту тандап атканда ошо өзүбүздүн шариятыбызга ылайык келе турган жумуштарды тандаганга аракет кылыш керек. Ошол ар бир өзүнүн баягы намазын тоспой турган жумуштар, ибадатын тоспой турган жумуштарды издегенге аракет кылышыбыз керек да. Анан эптеп эле жумуш болсо болду, мен калган ушул мага жумуш керек, анан эми Кудайдын иши деп эле аны арка тарткан дагы болбойт. Бирок ошол эле мезгилде да Аллах Таала адамдарга өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгү болбогон нерсеге буйрубайт. Эми туура жумушуңуз оор болуп атса, же болсо сиздин кожоюнуңуз ошону мүмкүнчүлүк бербей атса, эмне дейбиз, сиз орозо кармай албайсыз, себеби ден соолугуңузга зыян келе турган болсо, анда аны биз эмне дейбиз, башка күнү орозо кармап бергенге милдеттүү, же болсо жумушуңузду өзгөртүңүз дейбиз. Себеби ошол оор жумуштан улам. Эми ошону бир шариятта бир хейла деп коет, жана айламал бар да. Кандай кылыш керек? Эртең менен ниет кылып коюш керек. Эртең менен ниет кылып коюш керек дагы. Барып иштеп кыйналып кеткенде, мен ушу кыйналдым деп тургандан кийин оозун ачса, Аллахтын астында бир немеси үзүрү болот го дейбиз. Бирок ошол эле мезгилде да такыр ниет кылбай койсо дагы, күнүнө күн кармап берет. Такыр ниет кылбай койсо, күнүнө күн кармап берет. Бизде мисал бар да, Союз мезгилинен бери же болсо шариятты түшүнгөнгө чейин канча деген орозолорубузда жеп эле келгенбиз да. Эми ошол атайлап жегенбиз ошол мезгил. Аны күнүнө 60 күн кармаса, 30 күнгө канча болуп кетет. Анан шарият ушул жеңил да, ошол ниет кылынбай, орозо кармалынбай кала турган болсо, күнүнө күн кармалып берет. Ал эми кафарат качан болот десе, ниет кылып туруп анан кийин орозо кармоого койгондо болот. Мына ушул маселеден улам биз айтат, ушу эки жолдун кайсынысын тандасаңыз дагы аракет кылыңыз, бирок эми ошол эле мезгилде үй бүлөңүздү багууңуз, өзүңүздү багуу, балдарды багуу бул парыз. Ал эми орозо дагы парыз. Анан эми ушундай эки нерсе келип калганда ахафу дарарайын, экөөнүн жеңилирегин тандаганга милдеттүү болобуз да. Мисалы үчүн балдар орозо кармайм, иштебейм десе, ал жакта бир эле сиз эмес, аялыңыз ачка калып кыйналышы мүмкүн, үйүңүзгө мисалы үчүн квартиранын акчасын төлөй албай калышы, балдарыңыз ачка калып ооруп калышы мүмкүн. Демек сиз балдарыңызды, аялыңызды, үй бүлөңүздү багууңуз бир аз оорураак болот дагы, орозону таштаганыңыз эмне болот? Ахаф, бир аз жеңилирээк болот, бирок башка мезгилде аны эмне кылып бересиз? Толуктап беришиңиз керек болот. Анан иш тандаганда дагы ошол ишти, ылайыктуу ишти тандаганга аракет кылыш керек. Эптеп эле мага иш дебестен, азыр иш көп. Ошол ишке кирип атканда азыр мусулман бир туугандар түшүнүп калды. Орозо айында мага мүмкүнчүлүк бериңиз, ошол мезгилде айлыгымды да төлөп бериңиз десеңиз, ошондой жумуштар чыгат. Ошондой жумуштарды тандаган жакшы деп айткан болот элек.
Орозодо тамак даамын текшерсе болот деди. Бул суроого жооп берип кетти. Ошентсе деле айтып койду. Тамактын даамын текшерүү ошо тил менен гана болуусу керек. Тамакка даамы жетпеши керек. Эгер тамакка жете турган болсо анда орозо бузулуп калат. Эгер атайлап кылган болсо, билип туруп ошондой кылган болсо анда штраф дагы болуп калышы мүмкүн. Бирок тили менен кылса макрух болуу менен орозосу дурус болот. Ал эми эки маселеде макрух болбойт. Ал аялынын жана күйөөсүнүн адеп аклагы начар аялга жана баласына тамак берүүгө чайнап берген аялга гана, башка тамак бере турган адам жок. Орозодо ооруп калса эмне болот? Эми орозодо ооруп кала турган болсо, Аллах Таала өзү уруксат берген. Орозодо ооруп калган болсо, башка күнү орозону кармап бересиңер. Анан ооруп калса, жана ооруп калуусу мүмкүн болсо, же оорусунун айыгуусу кечеңдеп кете турган болсо, бардыгында ошол адам орозосун ачып, ден соолугун карап, андан кийин башка күндөрдө орозону күнүнө күн кармап берүүсү милдеттүү болот. Орозодо тиш жууса, зубный паста болобу? Бул дагы жанагы сабактарыбызда бираз суроодо бираз айтып кеткенбиз. Буга эми кеңирээк токтолуп коелу. Мисвак бизде шариятыбызда уруксат берилген. Тиш тазалай турган нерсе болуп, аны эртеден кечке чейин кылсаңыз дагы эмне болот? Шарият уруксат берет. Ал эми зубный паста деле тиш тазалаганга ордун басат, бирок анын өкүмү башкача. Анын өкүмү эгерде тамакта пастанын даамы билинип кала турган болсо, ал адамдын орозосу бузулуп калат. Ошон үчүн адамдар макрух тахрими, арамга жакыныраак дейт. Тиш паста менен тиш жууган. Ошого адам сактанып, ошол мындай бир кичине динибизге бир күйүп койсок болот да, кантип азыр умра деген жумасына умрага кетип атат. Кошунаңыз кетип атат, деги тууганыңыз кетип атат, өзүңүз барып келип атасыз. Эмне кылыш керек? Орозого деп мисвакты Мекке, Мединеге баргандардан свежий жана тазасынан алдырып коюш керек. Орозо ичи жете турган бир 5-10 алсаңыз, орозо ичи сиздин тишиңиз тазаланганга жетет ошо. Аны алып келип туруп холодильниктен муздаткыч жагына салып коебуз. Ошол күнү күнкүдөй сакталып турат. Мен ошентип колдончумун. Азыр эле ошо колдонбой калдым, негизи ушинтип колдонот элем. Ошол муздаткычка салып коесуң, күнү күнкүдөй таза бойдон турат. Анан ошону колдонсоңуз жакшы болот. Анан себепсиз зубный паста менен колдонуп орозоңузду бузуп албаңыз эле деп. Анан өткөнкү сабагыбызда бир айткан маселе бар эле. Бир адамдар фатва берген. Бул зубный паста, мисвак менен оозду тазалоо, ошол мисвактын даамы бар. Ал тамакта билинсе деле орозо бузулбайт деп айтканбыз да. Эми ушуга зубный паста менен щотканы салыштырып, мисвакка болгондон кийин зубный пастага дагы, зубный щоткага дагы уруксат, экөөнүн максаты бир эле деген фатваны берген бир адамдардын фатвасын угуп калдык. Ушуга бир ачыктык киргизип кетсек. Бизде эреже бар. Ал эрежеде жанагы ооздон, мурундан жана арт кабыреттен кирген нерсе орозону бузат. Эми ооз менен мурундун маселесинде кайсы бир нерсенин даамы тамакта билинсе эле бул нерсе орозону бузулат. Буну шариятыбызда эреже деп, арабчасы ал-кыяс деп коет, же болбосо кайда дейт. Бул атайын түзүлгөн эреже. Эми ушул нерсеге кайсыл нерсе болбосун, ушул эрежеден чыкса орозону бузат. Эми орозодо ошол эрежеден бөлүнүп чыккан дагы бир эрежелер болот. Аны шариятыбызда истихсан деп айтылат. Истихсан деген нерсе, ооба эрежеге ылайык тамакта даамы билинсе орозо бузулат, бирок мынау нерседе бузулбайт. Эмнеге десе, аны шариятыбызда ушулга уруксат берген экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган. Эрежеде тамакта даамы билинген нерсе орозону бузат дедик, бирок мисвак бузбайт дедик. Эмне себептен? Анын деле тамакта даамы билинип атпайбы десе, себеби бул эрежеден бөлүнүп чыккан эреже. Буну шариятыбызда истихсан деп айтылат дагы. Эмнеге десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керелден кечке мисвак менен оозун тазалаган экен. Ошондон улам буга уруксат.
Бул эрежеден бөлүнүп чыккан эреже. Буну истихсан деп айтабыз. Ана биздин усул фикта ушундай эреже бар. Истихсанга башка нерсени салыштырбайбыз. Эми ошол мисвак менен тиш тазалоо бул жалпы эрежеден бөлүнүп чыккан эреже болуп истихсан болуп, эми ага зубный паста менен щетканы салыштыруу дурус эмес. Себеби истихсанга башка нерсени салыштырбайт. Эми бул ошол илим ээлерине түшүнүктүү болдуга деп ойлоймун. Wallahu alam. Биze канча вакыт болду? 1 saat 15 oldu. Геморрой свечи орозо гусулду бузабы дейт. Геморрой адамдар ошол арткы ауретинен геморрой чыгып кеткен маселеде бул оорураак маселе. Себеби биздин арткы ауреттен кирген суу болсун, дары болсун орозону бузат. Эми бир адамдын геморрою чыккан болсо Рамазанда аны жууп кайра салып турат экен. Негизи азыр операциясы бар экен, сонун экен, операция кылып алып коюшат экен азырчы. Ошо мен бир эки адамдан уктум да, аябай сонун экен, операция кылдырдым, ошол сонун жүрөм деп. Эми ошол операция кылбастан чыгып кеткендигин жууп кайра салып жүргөн адамдар дагы бар экен. Эми орозодо ушул адамдар кандай кылат? Себеби эгер аны жууп туруп кайра салсак ичине суу кирип кетип атат, суу киргенден кийин орозо бузулуп калат. Эми булардын абалы кандай? Же болбосо ошол геморройду бир айыктырыш үчүн свеча бир нерсе дарылар колдонгоз, орозодо кандай болуп калат? Десе буну эки өңүт менен карашыбыз керек. Же буну үзүрлүү дешибиз керек. Үзүрлүү дейбиз дагы бул адам орозо кармап эле койсун. Экинчиси свечадан, жанагы дарыдан сактанып турсун орозодо. Ал эми чыккан нерсени жуугандан кийин кургатып туруп кайра киргизсе, эмне болбойт? Орозону бузбайт. Ушул жол, эки жолдун бир жолун карманса, эмне жакшы болот. Бизде ал минвар дейт да, жанагы орозо адамдын камера жутат го. Ашказанды текшериш үчүн камера орозо ооз ачылабы, ачылбайбы деген маселеде алымдар айтат. Эгер камера курук бойдон жутулган болсо, кирип кайра чыкса орозону бузбайт дейт. Себеби тамактан кирген нерсе ашказанда орун алыш керек дейт. Ал эч нерсе орун алган жок да кайра чыгып кетти. Эгер дейт ошону майлап же суулап туруп салган болсо ооз ачылып калат дейт. Эми бир адамга ошентип ашказанын текшерип атат, орозодо муктаждык болуп. Орозом ачкым келбейт dedi. Şu берекелүү айда мен орозом кармайын dedi. Кургак бойдон салдык. Салыпты кайра чыгардык. Чыгаргандан кийин тиги суу бир нерсе болуп чыкты да, баягы камера. Кайра салып ийсе да ооз ачып калат. Суунучу баягы кусунду оозунан чыгып кайра жутуп алса орозо бузулат дегендей. Эми ошону кайра тазалап туруп кайра киргизсе ооз ачылбайт дейт да. Эми мына ошо геморройдун маселесинде дагы ошо эгерде чыккандан кийин жууп туруп ошону кургатып акырын жакшы материал, таза материал менен же жанагы салфетка менен кайра киргизсе, иншаллах орозосу ачылбайт дейбиз. Ал бирок жанагы дары дармектен сактанып туруусу керек. Жумуш оор, таравихке жетишпей жатабыз дейт. Эми таравих суннаты муаккада. Жумуш фарз деп атабыз. Эгерде ошол жумушуңуз сиздин акчаңызды көбөйтүш үчүн эмес, жанагы муктаждыгыңызды жабыш үчүн иштеп аткан болсоңуз. Анан акчам көбөйсүн деп иштеп аткан болсоңуз, жок, биз айтабыз, жумушту токтотуп, эмнеге таравих намазга кел деп айтабыз. Эгерде жок, ошо муктаждык болуп атат десе, үйгө келгенден кийин деле кыска сүрөлөр менен 20 рекет 20 рекет, 10 рекет болса деле, 5 рекет болса деле бир аз окуп, Аллахтын астына бир үзүрүбүз менен барсак жакшы болот. Эми сүннөт амал, эми өзү айтып тургандай, милдеттүү эмес, бирок окусак пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына илешебиз. Орозодо мисвак колдонсо болобу? Эң жакшысы мисвак гана колдонуш керек. Эртеден кечке чейин мисвак колдоно берсе, шариятыбызда уруксат берилген. Таравих канча рекет деп жана айттык, таравих 20 рекет, бул сүннаты муаккада бекемделген сүннөт. Таравихте кантебиз? Анткени 1,5 сааттан көп убакыт болуп жатат. Бут кийим чечпей окусак болобу суук мезгилде. Эми азыркы мезгилде таравих намаз окулунганда Кудайга шүгүр элибизге дин жетип, шариятты түшүнүү адамдар мечиттерибизге толуп келип атат да. Таравих намаздар
жума намазындай болуп атат деп айтып атышат. Ушунчалык адамдар көп келип. Эми ушундай мезгилде баягы мечиттерибиз баары бир кичинекей болгондуктан батпай сыртка чыгып кеткен учурлар болуп атат. Эми бизде Кыргызстанда азыр ар бир мечит бир парадан окулсун деген милдеттеме берилген, эгер мен адашпасам. Эми ушундай мезгилде 1 саат, 1,5 саатка уланып калып атат таравих намаздары. Эми сыртта окуп калгандарга бир аз кыйындык туулуп атат чындыгында. Себеби сыртта турганда ошону айтат элек да, эгерде ошол ар бир кечигип кетип аткан бир калыңыраак жай намазын алып алса, анан бут кийимин чечпестен эле намаз окуса дурус болот. Өзү илгери пайгамбарыбыз мезгилинде адамдар бут кийимин чечпесе эле намаз окуган. Андан кийин гана качан мечиттерибизге жай намаз салынып, жана тазалык болуп калгандан кийин гана бутты чечип баштадык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадиси бар. Силер бут кийимиңер менен намаз окуп, тиги китебейлерине каршы алар бут кийимин чечип окуйт дегендер намаз хадис бар. Бирок бул хадис өзүнүн актуалдыгын жоготуп, адамдардын бардыгы эмне менен бутун чечип кирип намаз окуп калды. Эми ушул сүннөттү аткарганга сизге сүннәтти заваид деп айтылат да, булунчу. Ушул сүннәтти аткарганга сизге бир мүмкүнчүлүк болуп атат экен, бутуңузду чечпейли. Эми албетте бутуңуздун нажасат бир нерсе, жанагы таза эмес нерсе бут кийимиңизде болуп калбасын. Ар жак бир жагын карап тазалап алып туруп, ошо бут кийимиңиз менен эле окусаңыз, кайра ушул сүннөткө амал кылган болосуз. Анан суукта дагы ошол карап көрүш керек, ден соолукка караш керек. Эми такыбалык деп эле баягы сүннөт амалды аткарам деп адам оорулуу болуп калбашы керек. Мен бир бир Аллахым өзүнүн шифасын берсин, Нурали деген бир досубуздун кызы бир аз ооруп атат. Ошол мусулман бир туугандар баарыңыздар дуа кылып койсоңуздар, ошол жаш кыз, 1,5 жаштагы кыз, ошол өпкөсүнө бир аз суук тийип калып ооруп атат. Аллахым шифасын берген болсун. Ошол сакайып, ушу баарыбыздын катарыбызга келип өмүрү узун болуп, иманы менен чоң кыз болгон болсун. Ошол кызды дагы бир аз гана өткөндө эми айтылып атат, баягы жер титирөө болгондо сыртка чыгып тура калган, ошол бир аз күтүп калып киргенде баягы жаш деген 1 жаш. Мына ошого суук тийип калып азыр мына 1 ай 2 айдан бери кыйынчылык болуп атат. Эми бул суук деген нерсе билинбейт да. Биз таравихте ошол такыбалыбыз күчөп, анан жазбабыз күчөп, эми элдер эмне дейт? Мен кетип калсам, таравихин окубай кетип калды, бул таза дини тайыз дебесиң деген түшүнүк менен тура берип адамдар өзлөрүнүн бир ооруга чалдыгып калбашы керек да. Эми азыр Кудайга шүгүр 2-3 күндөн бери күн жылып баштады. Бирок ошентсе деле 1,5 саат сыртта туруу, 1 саатка жакын сыртта туруу кыйын. Эми ошол мезгилде бир убактылуу бир мүмкүнчүлүгү болгонго чейин ошо таравих намазын окуп, калган өзлөрүнүн үйүндө окуса деле ошол соопко ээ болот иншалла деп айтат элек. Анан баягы өзлөрүн өлүмгө таштап, ошо ооруп кала турган даражада өпкөгө суук тийип кала турган болсо, бөйрөккө суук тийип кала турган болсо, бул өтө чоң жоготуу болот да. Анан кийин сен ибадатыңды да кыла албай каласың да. Койчу тиги таравих намаз эмес, парызды да окуй албай калышың мүмкүн да. Бирок ошон үчүн адамдар эмне кылбаш керек? Өзлөрүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбаш керек. Мисалы бөйрөк азыр Кыргызстанда эң көп ошо бөйрөгүнөн жанагындай алмаштырып, гемодиализ ушундай нерседе жаткандар көбөйүп атат. Себеби эмне? Ушу жаш мезгилде кош көңүлдүк кылгандагы бөйрөгүнө суук тийип алган, өпкөсүнө суук тийип, өмүр бою жада калса, анан парызды да аткара албаган даражага туура келип калбаш үчүн ошол таравих намазында эми көр такыбалык албастан ошол колуңуздун жетишинче окуп, эгер эми кеч калып, бирөө дайым эле кеч калбайт да, эми бирөө кеч калса эртеси күнү мечиттин ичине кирип калат. Ошол анча-мынча ушундай болуп калса, бир аз колунун мүмкүнчүлүгү келгенге чейин таравих намазын окутуп, калганын үйүндө толуктап койсо эле мына дурус болот. Аллах таалам баарыбыздын таравих намаздарыбызды туткан орообузду кабыл кылган болсун. Аллах таала ушул берекелүү айда кылынган дуаларды кабыл кылсын. Жаман көз, жаман сөздөрдөн Аллахым асыраган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. 1 saat тынбай сүйлөдүм окшойт. Окшоштуу кишилер. Аллахым разы болсун сиздер. Эми ушуну тез чыгарып салыш керек да. Анан кыркып, мына сен тартыңың полный? Давай, күнүгө 2-ден 3-төн тез чыгарып, кичине кызмат кылып коелайм ушу Рамазанда. Аллахым разы болсун сиздерде убактыңарды бөлүп ушу. Просто
Анан 5'те да азыр мен балам алышым керек как раз тура эле. Эме, шейх, эме менен чыкмоо менен устазды бир сутка тартпаңыз.